Ата эне болуу деген эмне? Ата эне болуунун негизги милдети же тапшырмасы эмне? Достор, келиңиздер, бул жөнүндө сөз кылабыз. 10 мүнөттүк подкастты биз менен чогуу тыңдаңыз жана биз менен чогуу болуңуз. Достор, кандайсыздар? Мен сиздерге салам айтып кызматымды баштадым. Атым болсо Аку жана бүгүн ата эне болуу деген теманын терегинде сөз кылабыз. Ким балдарды тарбиялоо жана билим берүүдө өзүн кыйнагысы келбесе, алар балалуу болбой эле коюшсун деп айткан Платон. Караңызчы. Балдарды тарбиялоо жана билим берүүдө өзүн кыйнагысы келбесе, алар балалуу болбой эле коюшсун деген. Ата эне баласыз үй мазар деген сөз бар эмеспи? Бул мен ойлогом да ушул кыргыздардын эле сөзү го десем, бул илгертен бери айтылып келе жаткан сөз экен да, кызык. Бирок муну менен баласы жок адамдарды мен басынкым келбейт, ойлогум да келбейт ал жөнүндө. Бирок мен окуп жаткан ушул бир сонун китепте ушундай илгерки жазылган китеп экен, автору ушинтип баштаптыр да бул китептин сөзүнчү. Анан мен таң калып койдум. Анын тургундарын өзүмчүл болуу, өз эркинин сүйүүсүн эркелетүү жана өзүнүн гана ой максаты, кызыкчылыгы менен эсептешүү коркунучтары каптап турат. Алар алды менен өздөрүнүн кызыкчылыгын жакшы көрүп башкарды, төмөн деңгээлде каймана карайт. Жашоо шартына байланыштуу ар кандай болуп көрүнүүчү өз керт башынын гана камын ойлоо жана мүнөздүн өзгөчөлүгү жок болууга тийиш. Ата эне болуу. Үй бүлөдө балдар болсо, чоңдордун аң сезими, өз кызыкчылыктарынан баш тартып, балдар үчүн кам көрүп, аларды үйрөтүп, алар үчүн үлгү болууга адамдын көңүлү бурулат экен. Элестетиңиз, эки адам үй бүлө куруп, бирок алардын токтоолугун, өстүрүүчү сезимдерин, чыдамдуулугун жана чыныгы сүйүүсүн козгоочу балдары жок болсо, аларга өз керт башынын камын ойлоочу жаман сапаттар жана барып турган жекечилдик жана өзүнө гана көңүл бурууну талап кылуучулук, кам көрүүчүлүк, бир нерсеге кызыккандык мүнөздөрү бийлик кылбай, башкаларга көбүрөөк убакыттарын бөлүп, ар дайым сергек болушу керек болот. Көпчүлүк адамдар өздөрүнүн назарын артыкча өздөрүнө кам көрүү үчүн гана багыттап койгондуктан дене бой, акыл эс жана моралдык жактан алсыздануу ооруларына чалдыгышат. Аларды бул акыбалынан таза өмүрдү сүйүүчүлүктүн жана балдардын токтолбогон кайраттуу кыймыл аркылуу гана чыгарууга болот. Балдар менен баарлашууда колдонулуучу тилектеш болуу, чыдамдуулук жана сүйүү ар кайсыл үйгө ак бата алып келет. Булар жай баракаттыкта жана кубанычта болууну каалагандардын мүнөздөрүн жумшартып, өзүнө ээлеп алат. Үйдө жаш баланын болуусу айлананы көңүлгө жай жана таза кылып коет. Биздин көз карамагыбыздагы, бизге көз каранды балдарга болгон биздин камылгабыз жана байлануубуз бизди табигый одонолугубуздан арылтып, сүйүүчү жана боорукердүү адам кылып коет. Караңызчы. Сонун. Балдар ата энени тарбиялайт го, ата эне балдарды эмес эле. Балдар ата энелер үчүн тапшырылган, качандыр бир убакта Кудай талап кылып ала турган кымбат жана баа жеткис мүлк. Биз балдарга убактыбызды болушунча көбүрөөк бөлүп, камкордукту жана көбүрөөк туура көргөзмөлөрдү берүү менен тарбиялайбыз. Ата энелерге өз балдарынын келечеги тууралуу кам көрүшү зарыл. Ата эне бул эмне? Ким? Үй бүлөнү баардык керектүү нерселер менен камсыз кылыш үчүн талыкпай эмгектенүүгө туура келет. Ата эне үчүн берилген милдеттемелерди кабыл алып жатканда өтө конт коюу менен талдап чыгуу зарыл. Эненин күчү толугу менен жетишерликпи? Балдар үчүн кам көрүүдө ата аларды туура тарбиялап, туура окутуп үйрөтө алабы? Ата энелер балдардын тагдыры жөнүндө кээ бир убакта аз ойлонот. Кудай ар бир ата эне акыл эстүүлүк менен иш жасап, ар бир жаш балага керектүү таалим тарбия алуу үчүн ошого ылайыктуу жашоо өткөрүүсүн каалайт. Эри жана атасы аялына жана балдарынын апасына денелик жана моралдык жактан ийилип, өтө катаал оордуктун алдында болбой жана кайгынын тереңинде чөгүп кетпеш үчүн кам көрүшү керек. Экономикалык мүмкүнчүлүк жөнүндө сөз кылсак, ата эне өзүнүн балдары баягы жакшы тарбияга алып, жакшы өсүш үчүн, муктаж болбош үчүн аябай ойлонот анан көзү жеткенде гана өз үй бүлөсүн көбөйтүү тууралуу ойлонгону дурус. Ооба, мен бага алам деп жоопкерчиликтүү карап.
Алар өз балдары үчүн эмне кыла ала тургандыгын ойлонгоп, күн мурундан ойлонушу керек. Төрөлүп калгандан кийин ойлонгон кече бул оордук келтире турганын билсе, андан көрө балалуу дөбөй эле койгону туура. Эгерде төрөлгөн бала ага оордук келтире турган болсо. Ата-энелердин башкаларга оор жүк келтирбестен өз үй бүлөсүн камсыз кыла ала турган каражаты барбы? Эгерде жок болсо, балдарды төрөө менен алар кылмыш кылып жатышат. Анткени аларга тамактын жана кийимдин жана кам көрүүчүлүктүн жетишпестигин камдап коет. Ким өз үй бүлөсү тууралуу кам көрө албаса, балалуу болбой эле койсун. Тукум куучулук. Ата-энелердин денелик жана акыл эстүүлүк абалы аларга тукум аркылуу берилет да. Эгерде ата-энелердин ден соолук мыйзамына туура келбеген кандайдыр бир ден соолугунда көйгөйлөр бар болсо, өз организмине жасаган зыяндуу залалы болочоктогу муунга дагы өз салымын чагылдырат. Баягы ген тукум кууган оорулар бар эмеспи? Көп нерсе ата-энеден берилет. Алардын жашоосу, балдарынын жашоосу ак баталуу же каргыштуу болосун тандап коет. Асыл заттыкка умтулуу канчалык жогору болсо, ата-энелердин руханий жана акыл эсинин деңгээли жогоруланып жана ден соолук мүчөлөрү алсызданбайт. Алар өз балдарына өткөрүп берүүчү өмүр сандыгы байлыкка толот. Ата-энелер өздөрүндө болгондорду жеткилеңдигине умтулуу менен келечектеги муундун прогрессинин, коомунун жеткилеңдүү курулушуна чоң таасир тийгизет. Ошондуктан балалуу болоордун алдында биринчи кезекте текшерилип, негизи эле үй бүлө курардын алдында бир сыйра текшерилип алган жакшы. Анткени кээде эрте эле жалгыз калып калгандар болот, же болбосо бири-бирине жуга турган оорулар бар, анан бири-бирин өмүр бою күнөөлөгөндөр бар, анан балалуу болгондо баласына берилгендер бар. Мунун баары түкөнгүс проблема да. Ошондуктан ден соолукка дагы жоопкерчиликтүү мамиле кылган жакшы. Тукум куучулук мыйзамдарын жеңип чыгуу. Аталар жана энелер көпчүлүк учурда балдарынан өздөрүнүн терс мүнөздөрүн байкайт да. Эгерде алар күндө эле боло берген ушул сабактар кайталана берсе, чыдамдуулугу түгөнөт. Анткени ар бир ата-эне өз балдарынын жеткилеңдүүлүгүнө маани бербей кое албайт. Ошондуктан ата-энелер жаман баягы тукумдагыдай эле ооп кетпеш үчүн басып турууга аракеттенет. Демек, ата-энелер балдарга болгон өзгөчө чыдамдуулукту, туруктуулукту жана сүйүү көргөзгөнү дурус. Эгерде тукумунан бери келе жаткан ата-эненин мүнөздөрү жаш наристеде пайда боло баштаса, өз муундарынан өздөрүнүн кемчиликтери көрүнүп жаткандыгына ата-энелер кайгырышы керекпи? Жок, анда жана дагы жок. Ата-эненин өз жашоо турмушуна өтө көңүл буруулук менен ачуулуктан жана чыдамсыздыктан оолактап, бул жаман сапаттар өз балдарынан көрүнбөсүнө аракеттенгени жакшы. Тил албаган балдарыңар менен кеңешип, боорукерликти көргөзүңүз. Ар дайым эстегиле, алар бул тил албастыкты аталарынан жана энелеринен белек кылып алышкан. Өз мүнөзүңөрдү карап көргүлө, анан ошол балдарда бар болсо, аларды күнөөлөбөгүлө. Мында дагы бүт бойдон Кудайга таянып, жаратуучудан жардам сураш керек. Аталар жана энелер чыдамдуу болгула. Көпчүлүк учурда силердин көңүл коштугуңар балдарды тарбиялоого жолдоо болот. Бирок Кудайга таянсаңар, ал силерге болуп көрбөгөндө күч берет. Балдар менен баарлашууда кылдаттыкты жана акыл эстүүлүктү көргөзгүлө. Достор, мен сиздер менен коштошуу алдында турам. Жана ата-эне жөнүндө дагы сөз кылып атпайбызбы? Ата-эне болуу бул чоң жоопкерчилик. Бул ааламга, дүйнөгө дагы бир тирүү жанды алып келип атасың. Тирүү жан. Ал тирүү жан ичет, жейт, көңүл бурууну талап кылат, окуйт, билим алат, коомго залакасын тийгизет же тескесинче чоң пайдасын тийгизет. Ошондуктан кимди тарбиялап жатабыз жана кимди дүйнөгө алып келип жатабыз. Бир сонун кеңири таркалган кичинекей бир окуя бар го. Еврейге келип, баламды качан тарбиялайм десе, балаң төрөлгөнчө өзүңдү биринчи тарбияла депчи. Бул дагы абдан тамай айтылган сөз. Өзүбүздү тарбиялоо бул болочокто жакшы ата-эне болууга дагы пайдалуу болот. Алкитап Чекит медиа сайтына жазылганды унутпаңыз. Жана +1 301 760 60 70 WhatsApp номеру дагы кызматта. Ал жака дагы өзүңүздүн оюңузду, сурооңузду, пикириңизди калтырыңыз. Мен болсо сиздер менен коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.